Ал эми көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүн алга карай улайбыз. Ал эми бизге жаңыдан кошулуп жаткандар болсо, Кутман таң дейли дагы, тамактанып жаткандар болсо, тамагыңыздар таттуу болсун деп биздин экинчи көрсөтүүбүздү алга карай улайбыз. Баракелди, убакытты унучкан куш, мына билинбей эле көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүнө кирип келдик. Ал эми ар бир жүрөктө сүйүү жашасын, ар бир жүрөктө сүйүү жашасын деген ару тилек менен менин колумда турган бир эмес эки чыгарма чакыруу баракчасы бар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул дагы жөн эмес магнит менен жапталган, сүйүүнүн күчүн, сүйүүнүн бийиктигин даңазалаган өзгөчө сүйүү күчү деген керемет комедия драма аралашкан кинотасмага чакыруу билетибиз бар. Муну болсо көрсөтүүбүздүн сапарынын алкагында сиздерге уюлдук телефон, балким Instagram баракчабызды айтабыз. Кимде ким биринчилерден чалып же жазып ийген болсо, ошого тапшырабыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Ким жетишкен болсо, ушул билетти утуп алып киного барсаңыздар болот. Ал эми көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүнүн алгачкы кадырлуу коногу болуп таң эрте туруп, өзгөчө үнү менен, өзгөчө көрсөтүүбүздүн көркүнөн көрк кошуп шаңына шаң кошом деп келген Парадис Кудул Нурсултан Кыязбек уулу келип калган экен. Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз Кутман таңыңызга? Саламатчылык. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Рахмат Кутман таңыңыздар менен. Эртең менен тамак ичип келдиңизби же ичпей келдиңизби? Эртең менен кофе ичип элегем. Катуураак сурап баракелди. Манайыңыз кандай анан таң? Манай 5 сон. Жакшы. Кандай келип алдыңыз? Жакшы келдик, жолдо как раз пробка жок экен. Ал эми бул жигитти кайсы жигит эле деп ойлонуп толгонуп калган ардактуу биздин телекөрүүчүлөр, Нурсултан Кыязов, көп кырдуу талант десек дагы жаңылышпайбыз. Ырчы жана ошондой эле мыкты Парадис жана көптөгөн жакшылык тойлордун көркүнө көрк кошуп, тамадалык кызматты аркалап келип сурулуп келаткан жаш талант жигиттердин бири. Анда эмесе Парадис деп да калдык. Кайсы бир пародия менен баштап элди бир сүйүнтпөйсүзбү? Жакшы. Эми баягы биздин Парадис байкелерибизди көрүп, Ильяс Агыбай уулун, талант байкени, Майрамбек Осмонов агаларыбызды көрүп, алар телевизордон кайсыл эмен тураса эмен кулагыма бат эле сиңип калчу да. Анан кийин өзүм сүйлөп досторум арасында турап көрүп эмесем, меники деле өтөт экен. Өзүм айткандачы. Анда биздин экс-президент Аскар Акаев менен баштайсыз. Роза эжекебизди сурап берейин. Рахмат Кутмандуу таңыңыздар менен ушул пирамида каналынан пайдаланып элиме айтып кетер элем. Мен Кыргызстанды таштап кеткен жокмун, жакшы эле көтөрөйүн деп келатып. Россиядан врачтар айтты, Аскар белиңде грыжа бар экен деп. Анан белгисиз себептерден Курманбек көтөрүп ал тарс түшүрүп ал Белоруссияга кетти. Эми Кудай буйрса тренировка кылып атабыз, көтөрөбүз деген оюбуз бар. Рахмат. Андан жакшы ал эми отунбай андай айта кеттиңиз. Рахмат. Ушу мени эстеп чакырып койгонуңарга. Мына Кыргызстан жас келди, өнүгүүнүн алдында турабыз. Менимче элди эле көрүп атат, өнүгүп атабыз. Бир жеңден кол чыгарып, бир жеңден баш чыгарып, мына өзүңүздөр билесиздер, тест маселеси боюнча жакшы эле акча жээдик. Жана ошондой эле жас келип, элди көрктөндүрөбүз деп, айлана чөйрөнү көрктөндүрөбүз деп отуруп, ар бир көчөттү 9000 сомдон сатып алдык. Мен ойлойм, Кудай буйрса, эмдиги жылы да тестти 400 000 долларга оңдотуп, 12 000 көчөттөрдү тиксек, эл үчүн, биз үчүн дагы жемиштер болот деп ойлойм. Баракелди. Бул дагы өзгөчө салтанат өнөрдүн ээси, бул дагы ар бир адамдын колунан келе бербейт, пародиялык жанр. Ал эми темирди чапсаң ысыгына чап дейт. Айтсаңыз Нурсултан, ырдап да коет деп уктук сизди. Анча-мынча ырдап калам, эми ырдап берейин. Ырдын пири Рыспай Абдыкадыровду бекеринен айтпаса керек. Ошол агабыздын Сагындым туулган жерим сен деген. Баракелди. Чыгармасы бар ошону. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн биринчи коногу Бек Самудинов да болуп кетти эле. Ошого дагы өзгөчө Рыспай Абдыкадыровдун ырларынан суранышты эле. Анда эмесе көрүп аткан телекөрүүчүлөргө дагы кабыл алыңыздар, ардактуу биздин телекөрүүчүлөр. Убайың тартып алыстан,
Unutup bardık nerseni, sararıp oldum ansızda. Sağındım tulgan cer seni, sararıp oldum ansızda. Sağındım tulgan cer seni. Абдан Ай, сонун, баракелде, мынчалык баракелде. сонун үнүңүз бар экен. Сиз кайсы жерде окуйсуз? Каякта окугансызбы? Мен Жана ошондо ушул суроого байланыштуу баягы ассалому алейкум Нурсултан, красавчик, аябай эздиң, талантың ташкындай берсин, каяктан дагы болосуң дейт. рахмат. Эки суроого бир жооп бериңиз. Мен киндик кан тамган жерим Алтын чөчөк 9 торонун кулунда болом. Ошол жерде Бирдик деген айыл бар. Көпчүлүгү Казарман деп таанышат. 9 торонун кулунда болом. Бишкек шаарынын тургуну болом дегенде. 2010-жылдан бери бул шаарда турабыз катта. Кийинки суроого кандай дедиз? Ал мен кайсы жерде? Мен жаңы мектепти бүтүп бул шаарга келгенде Кыргыз улуттук университетине тапшыргам экология туризм боюнча. Анан баягы жүрөктө бир ырдайын жер алдына чыгам деген бир жакшы нерсе болот го. Бул оор экен чынында. Анан ал жакты окуп, заводчуна которуп коюп, үйдөгүлөргө айтпай биякта иштеп жүрө бергем. Анан кийин Кыргыз улуттук Токтогул Сатылханов атындагы филармонияда 2 жылдык студия бар. Ошол 2 жылдык студияда биздин Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Сапар Исмаилов деген агайыбыз бар. Ошондон вокалдан 1 жыл алып, ал жерден да ассистент алып кеткен. Ошондо аягына чейин окуган жоксуз? Аягына чейин окуган жокмун. Тиги жакта 3 жыл окудум, аяктан да. Пародиялык жакты кандай үйрөнүп алдыңыз же? Мында бирөө окутабы? Жок, бул ошо Кудай Негизи кыламан берген. отчисление деп калса ошого өкүнөсүзбү негизи? Өкүнөм. Азыр көрүп аткан жаштарда демек биз деле отчисление болуп кетип анан эртең чыга берсек болот экен деп Өкүнөм. коюп калбасын. Бир чети ал жерден өзүмдүн күнөөм жалкоолукта болуп калды. Анан башка дагы себептерге байланыштуу алып, окуубузга да көп бара. Андыктан ардактуу теле көрүүчүлөр, эрте туруңуздар, адамды адам кылган бул эмгек дейт. Эмгектениңиздер, иштесеңиздер, тиштейсиңер дегендей, албетте иштесеңиздер баары болмокчу, ойлогон ой максатыңыздарга жетиңиздер. Азыр болсо дал ошол алдыга койгон ой максаттардын бирин орундатып, бүгүн көрсөтүүбүздүн көркүнө көрүп кошуп келген Нурсултан Каязов деген таланттуу жигитке өзгөчө дагы суроолор келип атат. Анда эмесе дагы бир суроо. Нурсултан байке, кандайсыз? Сүйүү жөнүндө 2 куплет ырдап берсеңиз болобу дейт. Нурсултан байке, кандайсыз? Сизге ийгилик. 20-апрель туулган күнү менен Терексай айылында жашаган Алипе майрамына өтө турган кызым Бектурду атасы куттуктап коесузбу дептир. Ал эми суроону качан бересиздер? Инстаграмдан кантип тапсак болот силерди дейт. Инстаграмда сыр болуп турат, купуя болуп. Балким телефон номер беребиз, Инстаграмды дарагөчүсү Салтанаттыкын, Жазамат меникин беребиз. Кимиңиздикине буйруган болсо, ошол салам пирамида ишиңиздерге ийгилик, каалап Жерге Тал районунан Ачык Алма айылына чоң салам дейт. Жана ошондой эле саламатсыздарбы, барыңыздарга кутман таң, качан үйлөнөйүн деп жатасыз? Мына ушу үй бүлөлүк абалыңыз балким бойдоксузбу, бизди көрүп жаткан жалпы сулуу кыздар да күтүп атса керек балким. Жигиттин кара торусу, кыздардын жүрөк оорусу деп сизде ойлонуп атса керек. Учурдан пайдаланып, кээ бири түз эфирге келгенде үй бүлөм тууралуу айтпай эле коеюн, тиндей мындай деп сыр сактап коет го. Мен айтам. Мен айтам. Жыл сайын тамаша иретинде айтканда жашоого бир өзгөчөлүк киргизип туруш керек деп коет го. Былтыр Кудайдын кулаа сүйүнсүн 2017-жылы бойдокчулук менен коштошком. Күзүндө үйлөнгөнбүз. Жубайым бар. Балаңыз? Балабыз 4 айлы болду ошол. Келечекте. Кудай буйрса. Буйрса. Күзүндө үйлөнгөм, өкүнгөндө айтам, бактылуу элесизби, жакшы элеби? Сон бар жашоо. Ошондо үйлөнгөн жакшы бекенби же бойдок жүргөн жакшы бекенби? Окумуштуудан да Салтанат сурап турду, окумуштуу айтсаңыз мен үйлөнсөм өкүнөмбү же үйлөнбөй койсом өкүнөм деп тур. Окумуштуу айтат дейт, үйлөнсөң да өкүнөсүң, үйлөнбөй койсоң да өкүнөсүң деген ансыңарындай. Ар бир нерсе негизи убакыт саат болот экен. Бойдокчулук кезде жакшы эле доорун сүрдүк. Эч бойдокчулукта мындай өкүнүп калган нерсем жок. Бул үй бүлө да өзүнчө бир сонун нерсе экен, жакшы нерсе экен. Ошондо сиздин жубайыңыз азыркы учурда мындай шоу бизнесте жүрөсүз, ары бери чыгасыз, мындай кызганып, сен барба, чыкпа деп. Тогуз торон торгоюна, булбулуна кайсы жердин кулуна, кайсы жердин кызы тийди болду экен? Биринчи
Кызганбайсызбы? кызганбайт да. Жок, кызганбайт. Экөөбүз сүйлөшүп жүрүп үйлөнгөнбүз. Анан бардыгын кээде кызганыш этип калат, анан кечигип калабыз. Үйгө мурун саат 12-1 даже үйгө барбай калсак, үйлөнгөндөн кийин кичине жоопкерчилик моюнга алып кеткесиң. Анан 12-1, 2-3-төрдө барып калсаң, каякта жүрөсүң деп телефонду кээде карап текшерип калат. Өскөн жери, туу өскөн жери Жалал Абад области, ошо Алабука районунан болот. Учурдан пайдаланып келинчеңизге да ысык салам айтып койсоңуз болот, албетте. Салам. Кызганбай жүр деп. Кызганбай жүр, мен сени сүйөм деп сүйүүңүздү билдирип койсоңуз да болот. Анткени бүгүн көрсөтүүбүздө сүйгүчү деген сүйүүнүн улуулугун, бийиктигин даңазалаган өзгөчө 2 чакыруу билети бар бизде. Пирамида каналынан таңкы тамаша көрсөтүүсүн сиздерге, телекөрүүчүлөргө беребиз. Аны болсо балким уюлдук телефонду же Instagram баракчабызда айтабыз. Кимде ким биринчилерден жазып, биринчилерден чалган болсо, сиздерге буйрмакчы. Сиз арнап койсоңуз болот, келинчеңиздин атын атап. Аты Каныкей. Мен сени жакшы көрөм, сыйлайм, сүйөм. Мага ишен. Анткени мына эфирден ушунча калың элдин астында айтып атат, Нурсултан мыкты күлдүрөт экен, сиз бар болуңуз дейт. Жана ошондой эле Нурсултан кызым Бүбайшанын бүгүнкү туулган күнү менен куттуктап коесузбу? Абдырашид апасы Гүлмира дейт. Бүбайша бүгүнкү туулган менен келечекте кыргыз эли сыймыктанган кыздардан бол, эч качан ооруба, бар бол. Саламатсыздарбы? Сиздерге бир суроо берейин дедим эле. Сиздин атыңызды ким койду эле деп Нурсулуу деген кызыбыз жиберип атты. Нурсулуу Нурсултанга берип жаткан экен, Мен атымды тайтам койгон экен, раматтылык. Башында ар кандай нерсе адилет деп коебуз деген кийин даже жаңы төрөлгөндө ушул улам жакта сырга деп коет го бизде. Ошол бар экен, анан сыргак коебуз деп да эметишкен экен, бирок ал бат эле жок болуп кетти. Анан ошол убакта Нурсултан деген аттагы мода болуп, анан Назарбаев, Нурсултан Назарбаев да президент болуп, эл башкарган, журт башкарган. Ошондо сиз кайсы жыл колосуз? Нурсултан Назарбаев деп айтып калдыңыз. 1992 жылы. Маймыл турбайсызбы ошондо? Ошо маймыл болуп элди күлдүрүп деп тамаша албетте баягы таңкы тамаша болуп жаткан. Алпарчы кыздын губасы аябай сонункен, фигурасы сонункен. Рахмат айтам Алпарчы кыздыкы баары сонун. Анткени таңкы тамашада көркүнө көрк кошуп аткан ал ушул таланттуу айым Салтанат болмокчу. Ал эми губа, фигура деп калды. Сиз болсо эмнесине карап үйлөнүңүз? Эмне жагына карайсыз кыздардын? Биринчиден адамгерчилик жагына. Анан албетте баягы ички дүйнөсүн, анан сырткы дүйнөсүнө карайсың, сулуулугун дагы. Пайгамбарыбыз айткан экен, бирөөнүн аялына көз артпаш үчүн өзүң сүйүп, ошо жакшы көрүп, сулуу аял алсаң да болот. Анан ыйманына карап алгам, айылдын, шаардын жашоосун түшүнгөн. Анан башында айткам, эгерде мен мүмкүн келечекте звезда болуп кетишим мүмкүн, келечекте баягы көп нерселер бар, бирок ошолордун баарына даяр болуп турмушка чыксаң, чык, анан кээде гастролго да кетип калайын дейсиң, анан кайда койдо калып каласың. Чыпалак Батыр айткандай, характери жок дегендей. Андай болбойт башка. Ар бир адамдын өзгөчө өзүнүн кыялы жору болот эмеспи? Ар бирки ар кыялды ким тыял дейт. Баягы кызыктуу окуялардан дагы бир пародиялардан дагы суранып атышат. Биз дагы суранабыз, аябай күлдүрүп талантыңыз укмуш экен, аябай. Бир айтып өтсөңүз. Күлкүлүү окуяларданбы? Күлкү окуялардан. Анекдот айтып берейин. Балким анекдот же күлкүлүү окуядан дагы кызыктуу. Тиги күлкүлүү окуялардан коет. Ушундай да эсибизге да келбей калат. Балким анекдот айтып бериңиз. Биз тойдо калбадыкпы? Тойдо көпчүлөр анан тойдун аягында бир аксакал атабыз менен апабызды чакырып келиңиздер, эми бата берип коюңуздар деп айтат экен тамада. Анан айтса абышка, "О, мен дүйнөдө тынчтык болсун" десе эле, кемпири бул жагына чымчып калат дейт. Анан "О, мен дүйнөдө тынчтык болсун" десе эле, кемпири чымчып калат дейт. Баягы жинденген абышка кемпирин карап алып элдин алдына урушат дейт. "Неле чымчылап ойлоп атасың? Үйгө барып муну көрөсүң" десе, анда кемпири кебелбей туруп, "Абышка, биринчи үйдө тынчтык болсун, жана дүйнөдө тынчтык болот" дейтимиш. Баракелде. Ушунусуңарда бир эске келди баягы. Кемпир менен абышка молодая гвардиядан жаш гвардия бул баарын аралап, жаш кезде эске салып бир гулять этип койгойлу дейт. Макул деп кемпир экөө, абышка экөө паркта отурса, анан эми эки жагын караса эч ким жок, анан бир өбүшүп көрбөйлү жаш кезде эске салып дейт. Анан кемпири макул экөө өбүшүп отса, көзүн ачса эле баягы милиция кызматкерлери келип калат дейт. "Ата, сизге 1000 сом штраф" дейт. "Апа, сизге болсо 3000 сом штраф" дейт. Анан абышка таң калып кетип,
ай мага эмнеге 1000 сом, апаңарга 3000 сом десе, сиз паркта биринчи жолу кармап атабыз, апабыз үчүнчү жолу кармап атабыз деген сыяктуу. Баракелде, анысыңардай ар бир жүрөктөбүз, сүйүү жашасын. Саламатсыздарбы, ишиңиздерге ийгилик. Азамат, эмгекчил, сени менен сыймыктанабыз дейт. Рахмат, эмгекчилде төрөлүп өскөнүм үчүн мен дагы Нарын областынын жалпы эмгекчи айына салам айтып сыймыктанам. Нурсултан, сага Алланын саламы, берекеси болсун. Мургаптык кыргыздарга салам жалдап койчу дейт. Мургаптык кыргыздар дейт, этникалык кыргыздар биздин. Биздин бир туугандарга чоң салам, эч качан оорубаңыздар, бар болуңуздар, көп жашаңыздар. Саламатсыңарбы, ишиңерге ийгилик. 20-апрель келиним Айжандын туулган күнү менен куттуктап коесуздарбы дейт. Келиниңиз Айжанды чын жүрөктөн туулган күнү менен куттуктайбыз. Саламатсызбы Нурсултан? Сиздин чыгармачылыгыңызды сыйлайбыз, ишиңизге ийгилик, эч качан оорубаңыз, пародиядан аткарып бериңизчи дейт. Менде бир суроо бар да, ушуга байланыштуу эле. Мен сиздин Instagram баракчаңыздан көрүп калгам. Сиз баягы Бактияр Токторов агабыздын буй деген ырын аябай жакшы туурап атканыңызды көргөм. Мүмкүн болсо ошол жөнүндө да. Ырчылардан Бактияр байкебизди турап, Ибрагим Жунусов агабызды турап жүрөбүз. Анан тойлордо дагы мен жаңы чыкканда ушул Бактияр байкенин буй-буйун ушу саясатчы ошол жылдары Бактияр байке буй-буйду өзгөчө бир жаңылык кошуп, колдору, мимикалары башкача кошуп анан элге кайрадан бир дем күч берген да, дүң деген. Анан ошол убакта мен да турап баягы жана айтып атпаймынбы, кулагыма сиңип калды. Анан сахнадан дагы турасам эл аябай жакшы кабыл алды. Тойлордо кызмат кылып жүрдүм. Мен эч кимди эле тааныбайт, тойлорго ырдап барып калсам, жакшы эмет эткенсиң, номериңди бергиле, канча ставкаңар деп. Башында негизи ошо менен баштаганбыз. Буга туура жол көрсөткөн мен агайым Турусбек Жумалиев агайыбыз. Ошол баштап эмет бергенде сахнага чыгарып, анан ошондон баштаган. Анан сиз айтып калдыңыз Токторовду турап бер деп, Бактияр байкени. Бактияр байкенин буй-буйун турасам деле болот, бирок анын музыкасы менен аябай жакшы турайм. Анан могул жерде мимикалары бар. Бүгүн көпчүлүк туугандарыбыздын, карындаштарыбыздын, инилерибиздин туулган күнү экен, ошолордун урматына ошол Бактияр байкебиздин эле жанагы туулган күнүң менен деген ырын ырдап берейин. Демек сиз туулган күнү ырдап бергичекти, анан тиги экөөнү деген аткарып берип койсоңуз жакшы болмок. Анткени таңкы тамашада бай кыргыз элине дагы жакшы маанай тартылып, биздин буй-буйун чыгармасын дагы сиздер дагы таап койгонго аракет кылабыз азыр. Хорошо. Бактияр байке образы башкача, туруп ырдаганда мындай бийлегенде сонун болот. Туулган күнү менен ырдай бериңиз, ага чейин биз буй-буйдун чыгармасы менен ыңгайлуу болот деп атпайсызбы, биз таап коебуз. Бүгүн байрам, бүгүн сенин күнүң, айтылар калоолор, ырларда сен үчүн, толтура куйгула, калтырбай бакалды, балалык сүйүлөр, эми арта калды деп. Туулган күнүң менен, хей, куттуктайбыз сени мен. Туулган күнүң менен, куттуктаймын ыр менен. Мейли болду, токточу дегенде баракет сонун болду. Анда эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, буй-буйду мына чыгармасы менен, музыкасы менен сонун болмок деп калды. Анда эмесе буй-буйду сиздерге жаңыртабыз, кабыл алыңыздар. Буй-буй деген чыгарманы музыкасынын коштоосунда Бактияр Токторовдун пародия. Минусун коюп берелиби сизге? Минусун коюп беребиз. Бактияр Токторовдун минусу. Азыр эфирибиз абдан кызыктуу болмокчу, биз менен болуңуздар. Баракелде. Күн караңгы, түндө караңгы, биздер чиген айда караңгы, бирге жүргөн бактылуу күндөр, тынчымды албай козгой санамды. Окей! Илай калдың сен дагы. Илай калдым мен дагы. Буйрубаса айла жок экен. İşte kaldı suyu armanım. İşte kaldı
сүйүк арманы. Баракелде. Буй. Баракелде, буй. Чоң рахмат, абдан жакшы. Албетте, негизи өнөр адамдарынын жүрөгү дагы башкача назигирээк болот, башкача болот эмеспи? Мына баардык бул өзгөчө сонун аткарып бергениңизге рахмат айтабыз. Анда эмесе сизге дагы бир келип аткан каалоо тилекчи суроолорду жаңыртып өтөлү. Саламатсыздарбы, Пирамида каналы ишиңиздерге ийгилик. Кызым Нурсулууну мен туулган күнү менен куттуктап коесузбу дейт. Нурсулууну туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Саламатсызбы, сизди көрүп жаткан чоң алай эл жерине жалпы салам айтып коесуздарбы дейт. Жалпы чоң алайыктарга бизден салам, ысык салам бар болуңуздар. Жана ошондой эле салам Пирамида. Нурсултан, мектепте окуп жүргөндө кандай баада окучусуң? Бир суроо. 6 жерде 8 канча болот дейт? 6 жерде 8. Алгебрадан жакшы эле. Калькуляторуңа ачабыз. 6 жерде 8. Мен да тилекке каршымын. 56. Сиз Азамат мырза, 51ден болот. баарыбыз математика жагынан жок экенбиз. 6 жерде 8 оң эле да. 8 жерде 5 45. Анан ага 6 деген жерде 8. Наоборот. 53 болот туруп, элек болобу? Элек. Жок. Карабайсың. Бая кимге суроо бердилер ушундай. Ушул суроону бир агабыз көрүп. Доскага чыккандачы окуучулар артта. Алгебрадан жакшы эле окучумун. Сен дагы бияктан унутуп койбойсуң, канча берет болуп экен. Жок, ошондо 6 жерде 8 жообун үчөөбүз тең таппай калдыкпы? Жок, табыш. Телефондон алып карай калбайсызбы калькуляторун? Мурун Меники ошондой 53 деп айттым. Сиздики болсо 52 Сизде болсо азыр эми заман өзгөргөн деп. Телефон менен карай колу. 8 жерден 6 48 болот экен, урматтуу телекөрүүчүлөр. башкасы Бул дагы мектепте 5 окуганыбыздын белгиси баарыбыздын. 92-жылкы болсоң да чоң кишидей топто көрүнөт экенсиң. Азамат, сени тааныбайт экенмин, мен эми таанып калдым, талантың мыкты экен, кимден өткөн талант болду экен деп. Бул болсо эми Кудайдан берилген талант. Ал эми сизге дагы өзгөчө рахмат айтабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сүйүү темасында байланыштуу ырлар болсо жакшы болот эле дейт. Албетте сүйүү темасындагыларды да жаңыртып өтөбүз азыр бир аздан соң. Саламатсыздарбы, Нурсултан, ишиңиздерге ийгилик. Жаныңыздагы эженин бетинен өп коюңчу дейт. Рахмат. Чоң рахмат. Азыр болсо Нурсултан кандайсыз? Атамбаевди туурап бересиз дейт. Ал эми азыр Нурсултан Атамбаев деле эмес, дагы көптөгөн политик саясатчылар бизди да туурап салат, бизди дагы туурап салат. Албетте бир жагымдуу сонун клиптен кийин баары кызык болмокчу. Кабагыңыздар. Перизат сен керексиң зарылганда
Kayradan caştığımdın, kayradan caştığımdın asmanına. Attin ayaklı bolup uçkun gelet, uçkun geledi, sızgın gelet. Kayradan caştığımdın, kayradan caştığımdın asmanına. Kayradan caştığımdın, kayradan caştığımdın asmanına. Өткөзүп жибербеңиздер. Көптөн бери күткөн жаңылык. Казакстандын эл артисти Роза Рымбаеванын жеке концерти 3 май 18:30 Филармонияда. Сурап билүү телефону 0500 55 66 99. Дорогие дети и родители, внимание! Кыргызский цирк представляет весенний международный фестиваль смеха с 25 по 28 апреля. Цирковое представление «Клоуны и дети». Супершоу лучших клоунов на свете. Жадыраган жас келди. Юморы менен жаккан карыга да, жашка да чукугандай сөз тапкан кудул актер, эң шайыр, сатираны да катыра жазган Назира Жетигеновадан кайталангыс чоң концерт. 24 апрель. Филармония 18:30-да. 20 жылдык юбилей жана туулган күн. Келип, көңүл ачып кетиңиздер. Көшөгөңөр көгөрсү. Апа, жол деміз апа. Кыялым сага учкан. Алам кезип. Кыргыз деген Африкада да кыргыз бойдон калыш керек. Жакында обончу жана аткаруучу Эмиль Балтагуловдон жеке концерт. Баракелди көрсөтүүсүнүн сапарын алга карай улайбыз. Ардактуу теле көрүүчүлөр, экрандан алыстабаңыздар. Бүгүнкү көрсөтүүсүнүн экинчи бөлүгүнүн экинчи коногу болуп келген Нурсултан Кыязов бүгүнкү көрсөтүүсүнүн көркүнөн көрүп кошуп атат. Таңкы тамаша деп айтып калдык. Көрүп аткан теле көрүүчүлөргө да клиптердин астында пародия менен сүйүнтөбүз деп сөз бердик элек. Анан биз пародия менен баштабайлы. Ырчылардан биздин Ибрагим Жунусов агабыздын ырдаганы башкача, бирок көптөн бери тура элек болчумун, туранга аракет кылайын. Образы менен башкача болот. Ырдаган эле тура берейин, сүйлөгөн тура эле коеюн. Жылдыз болуп күнүгө, жарык чачат үйүмө, сен бар үчүн дүйнөдө, үйүң толо күлкүгө, балам, балам, жан балам, анан айын садагам. Унутуп калдык. Баракелди. Ал эми урматтуу теле көрүүчү, сиздерден дагы келген суроолорубузду жаңыртабыз. Нурсултан кызым Бүбашанын бүгүнкү туулганы менен куттуктап коесузбу дейт. Жана Нурсултан сизге ийгилик дейт. Нурсултан Бактияр Токторовду окшоштура албайт экенсиз дейт. Бул сын пикирлерге кандай карайсыз? Мисалы, азыр сизге жазып жөнөт. Ооба, бул колдон келишинче кылдым. Бул жерден отуруп, үнү дагы чын эле бул тура урдаш аябай оор. Башында мен 2 жыл катар менен турап жүрдүм. Быйыл 2 жыл толук тураган жокмун да. Чындыгында сахнада буга да тренировка керек, постоянно ырдап туруш керек. Мында кыймыл аракети, мимика деген бар. Бардыгын постоянно даярданып ырдап жүрсөң, анда бир
бир жакшы аткарасың да. Репетиция Чындыгында кылыш керек. буну азыр ойдо жок жерден да ырдап калдык. Колдон келишинче аткардык. Сын пикирге тура эле сын пикирге мондой карайм деп. Типтис Ал карайсыз. эми пародия жагы окшошот экен деп дагы каалоо тилектерин айтып атышат. Дагы бир пародия аткарып өтпөйсүзбү? Пародия. Балким дагы ырдап өткөн Ибрагим Юнусов агабыздын. Ибрагим. Балким сиз ойлонгончокто биз бул Ба. жерде бизде Сүйүү күчү деген жакшынакай кино тасмасына бизден 2 билет ойнотулуп жатат. Эки билет. Андыктан бул билеттерди биз сиздерге уюлдук телефон номерин же болбосо Азамат экөөбүздүн Instagram баракчабызда айтабыз. Ошого кимде ким биз айткан убакта биринчилерден болуп телефон чалган болсо, албетте ушу Сүйүү күчү деген жакшынакай кино тасмага чакыруу билет беребиз. Бул кино 25-inde болот экен, 25 апрелде болот экен. Андыктан биз менен болуңуздар. Ар бир жүрөктө сүйүү жашасын. Азыр бир пародиядан кийин сизге арналган да биздин өзүбүз оюнубуз бар, аны да ойнотмокчубуз. Азыр болсо пародияңызды аткарып берсеңиз. Эме атактуулардан Нурлан Мотуевди тура берейин. Биз Нурлан Мотуев ага сүйлөөнө башкача. Азыр интернетте хит болот го жана Гүлзат деген кыз эртемен тура кой кыргызым уктап жатпа деген ошону эле Нурлан Мотуев сүйлөсө кандай болмокты? Рахмат, тура кой кыргызым, уктаба, эртемен эрте тургула, бети колду жуугула, ишке эртерээк баргыла, бүгүн суббота болсо да иштеш керек. Рахмат. Андан жакшы. Өзгөчө. Мынчалык чоң талантыңыз бар экен, бизге аябай жагып атат. Рахмат. Ал эми Нурсултан намаз окуйбу же келечекте окуйн деген ой пикири барбы деп телекөрүүчүлөр дагы келип атат. Намаз, жума намаздарга барып турам. 5 маал намаз тургуза элекпиз. Кудай буйрса иншалла тургузабыз деген ниет бар. Жүрөктө. Кудай буйрса. Сиз мындай жолдо жүргөн кезде досторуңуздун арасында ушундай туурап берчи деп суроолор көп болсо керек, Мурун көп эле болот. Анан мен өзүм классташтарым, досторум арасында аябай таланттуу куудул балдар көп, чындыгын айтыш керек. Алар эле күлдүрө эле жүрөт, а мен мындай эле пенсияга чыккан кишидей болуп калам. Үй бүлөдө канча бир туугансыз, канчанчысы? Үй бүлөдө 3 бир тууганмын, 2 эркек, 1 кыз, үйдүн улуусумун. Ал баракелде, аны эми сизге арналган ушундай бир детективдик деген оюнубуз бар. Тамаша күлкү ден соолуктун мүлкү дегендей. Буну кулагыңызга кээсиз, шарты болсо биз сизге суроо бергенде ооба же жок деп эле коесуз. Башка сүйлөгөнгө сиздин такырбыңыз жок. Ооба же жок деп эле. Жакшылап таап алсаңыз. Аябай катуу экен. Сизди аялыңыз урат деп уктук. Ооба. Сиз Ширеке окшошсуз. Жок. Фионаны сүйөсүзбү? Жок. Башка аялыңыз да бар деп уктук. Жок. Алайын деген ой барбы экинчи аял? Ооба. Демек азыркысы анча жакпай калды. Ооба. Үйлөнгөнүңүзгө өкүндүңүз? Жок. Демек сиз достор менен кыздарга да барып Жок. Ой барбы барайын деген? Жок. Жакшы. Келинчегиңиз турасызбы? Ооба. Бирок алыңыз жетпей калат дейт, Жок. Келинчегиңиз сизди ким деп эркелетет? Итим деппи? Жок. Ширегим. Жок. Мышык дейт, Ооба. Келинчегиңиздин мышыгы. Ал эми мародерствого катыштыңыз беле? Жок. Катышайын деген ой барбы? Болсо. Жок. Сиз носкиңизди жуубай эле кийип жүрөсүз бир жумадан бери. Жок. Демек 1 ай болду. Ооба. Майкаңыз жыртык. Ооба. Баракелде, болду, өттүңүз. Болду. Келинчегизден үйгө барганда кечирип сурап коюңуз. Кулакты жарат. Баракелде. Ал эми туура кабыл алыңыздар. Таңкы тамаша көрсөтүүсүн айтып тургандай эле көрсөтүүбүздө тамаша куруп атабыз. Болбосо детективдик күлкү ден соолуктун мүлкү дейт. Баракелде. Анда эмесе экрандан алыстабаңыздар. Кайрадан көрсөтүүбүздүн сапарын алга карап болайбыз. Нурсултан деген таланттуу жигитке келген каалоо тилектерди окуп жаңыртып өтөрүз. Сиздерден байма-бай келип бул жакка толуп өзгөчө тилегиңиздер саламатсыздарбы. Пирамида каналы жалпы Кыргызстанга салам айтам. Журтубуз дайым тынччыкта болсун. Аллахым баарыбызды сактасын жаман нерселерден. Нурсултан ишиңе ийгилик дейт. Рахмат. Кандай сөз айтыш керек? Сүйүү жөнүндөбү менин балам Нуртилекти туулган күнү менен сөз айтып койгулачы иши кылса дегендей айтыптыр. Нуртилек. Нуртилек, бүгүнкү туулган күнүң менен ооруба. Кудайым жүрөгүңө иман берсин. Көп жаша. Кыргыздын келечекте байрагын желегин желбиреткен
эр азамат жигиттерден болуп жүрө бердим. Салам алейкум, пирамида ишиңерге келик. Чоң далыга салам айтып коесуздарбы? Чоң далыга чоң салам бизден. Атасы Жумабек, апасы Балхия, сиздерди куттуктайбыз. Бар болуңуздар, пирамида телеканалына терең ынашылык. Саламатсызбы? Бүгүн неберебиздин туулган күнү, ошону куттуктап коюңуз. Арсен Сокулук району Төш булак айылы Суранам дейт. Небересин куттуктап коебуз. Небереси Арсен, Арсен. Арсен небереңиз көп жашасын, ушундай небере жытына мас болуп жүрө бериңиздер. Үйүңүздөрдө дайыма ушундай наристин үни жаңырсын. Ал эми Арсенге дагы бекемден солук, ата-энеси сыймыктанган, биз сыймыктанган, эл сыймыктанган жигиттерден болсун. Ал эми менде суроо бар да, азыркы учурда мырзаларыбыз дагы сулуулук салондоруна көп бара башташты. Сиз да барасызбы? Бетиңизге кам көрүп дегендей, балким чачыңызды күн сайын жазат. Биздин студиябыздын биринчи коногуна дагы баягы кызга окшош келсиң деп дагы сын пикирлер айтып кетти. Ошо мисалы кызга окшогон азыр көбөйүп кетти, балдар менен балдар жүргөн деген сыяктуу, кыздар менен кыздар ошого болгон көз карашыңыз кандай сиздин? Ал көз караш аз башынан жооп берейин да. Сөз баштан. Сулуулук салон. Сулуулук салонго. Эгерде ушундай бүгүн бирок салонго барганга да жетишкен жокмун, эртемен өзүм да уйкучу жаным эртерээк кечирээк туруп калып жетишейин деп шашып эле келдим. Бирок барып турабыз. Тойлорго, жакшылык тойго барганда салонго барып кээде жасатып, кээде өзүбүз жасап жетишпей калган убакта. Эркек дагы салонго барабы дегиңиздер, албетте бул элдин адамы болгон соң, элдин ал жерде оң көз, сол көз 200дөн ашык, 300дөн ашык меймандар болот. Тың таза жүргөнү албетте тазалык бул хадистерде да бар, жакшы нерсе. Ал эми кийинки суроо болсо, эркек менен эркек деген сыяктуу эркектин кыздай болуп жүргөнүн көз карашыңыз деген. Эми башка элди айта албайбыз, ар ким өзүбүзгө жооп беришибиз керек деп коет го, бирок Кыргызда андай жигиттерди көргөндө көпчүлүк эле мырзалар айымдар деле кыжыры келип, жини келет да. Эркектин эркек деле болгону жакшы дейм. Себеп дегенде биз башка жакта турап өтө эле назик болгон, бул эркек үчүн уят болсо керек. Кыргыздын эркеги үчүн. Эркек эркек деле болгон жакшы. Анан кыздай болуп, өз мүнөзүн кыздай болуп көрсөткөн бул туура эмес деп эле ойлойм да. Эркек болсоң шок болсоң жок бол дейт. Жигитке жетим шөнөр аздык кылат деп Кыргыздын жигиттери керек болсо жатып өлгөн биз үчүн болуп көргөн эң уят нерсе болгон. Андыктан жигиттер эр жүрөк болуп тайманбас, Кыргыздын керек болсо желеген желбиретели деген тилек менен дагы бир калуу тилектер узатабыз. Салам пирамида каналы Нурсултан биз тоонун буй-буйун туурап бериңизчи дейт. Жаңадан кошулсаңыз керек, туурап берди Нурсултан. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, Нурсултан салам, Атамбаевди туурап аябай окшош турдуң дейт. Рахмат айтабыз. Нурлан Нурсултан сизге ийгилик дейт. Жана ошондой эле бул жакта саламатсыздарбы? Баш булак айылына салам жолдоп коюңчу дейт. Жана ошондой эле Бизден чоң салам Баш булак айылына. Саламатсыздар, кутман таңыңыздар менен мен ата-энеме, бир туугандарыма салам жолдойм. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик, урматы менен Бермет дейт. Берметтин ата-энесине дагы ийгиликтерди улайбыз. Ал эми сизден сөз жазасызбы, оон чыгарасызбы? Азыр ырчылар сөзүн өзү жазат, кээ бирөө оон да чыгарат, керек болсо аранжировкасынан бир өзү. Балким пародия да жазасыз. Сатира жазасыз балким. Сатира 2017 жылы КТРде Мыскыл жана тамаша деп атайын передача бар го мурун, ошондон кайра жаңылантып тартыш керек деди. Анан ошондо касапчы деген сатираны өзүм жазгам. Анан бирок сатираны деле бул гастролго, интермедианы гастролго көп чыгып, эл алдына көп чыгып бышырыш керек экен негизичи. Менде андай мүмкүнчүлүк жок болгондуктан өзүм жазып калам да, бирок жагат, кайра жакпайт. Анан кагаз бетине түшүрүп коем. Анан Кудай буйрса ушул гастролго көп чыгып калсам, ошону эл алдынан бир сире өткөрүш керек экен. А то сатира деп эле эл алдына сүйлөсөң, бир өзүңдө кадыр баркың же эмең кетип калышы мүмкүн да. Ошол сатираны бышырыш керек. Элди да күлдүрүш оор. Тамашага жаздыңыз беле сатира? Ошону бир күлдүрүп кетсеңиз кандай болот? Ошо жазылган мурунку. Не деп жаздыңыз эле? Мыскыл жана тамашада касапчынын образын аткаргам. Анда ит жылы 2018 жылга карата тартылган. Базарда жүрөм, эт алыңыздар. Мен баягы өзүм жаңы үйлөнүп, анан ошо шаарда квартирада жашап, анан кошунамдын иттерин да турап калдым да. Ошону кыскача айтып берем. Ал жерден эт сатам. Эт сатканда анан келинчегим айтып калат мага: "Нурсултан, сен чото көптөн бери эле
уктуп атып эле сен жаныбарлардын үнүн туруп атасың. Анан койчу айланайын десем, сен ошо союп келген жаныбарлардын үнүн туруп атасың го деп калды да анан жок ей деп бир күнү телефонумга тартып алып туруп анан чындыгында эле уктуп атам, анан уктуп атсам эле чын эле туруп аттырмын. Көрсө өзүм сойгон жаныбарлар туруп аттым да биринчи эле баштадым да. Деле чочконун үнүн турап, андан кийин ма деп койлордун үнүн турап, анан деп буканын үнүн турап, ушинтип турап, анан аягында иттин үнүн турап эткем. Анан бир убакта эле келинчем айтып калды, бул мен өзүм сойгон малдарды турайт турбайм, сен итти соесуңбу дейт. Анан итти да кээде корейцтер заказ берип калып атпайбы, союп калып атпайбызбы деп. Анан баягы кошунамдын иттери бар, ар ким ити ар кандай үрөт депчи. Бир кошунамдын ити бар, мисалы, постоянно мындай оор басырыктуу, настроениясы жок, көчөгө чыгып эле сигарет иштеп алган деп баягы ар бир иттин ошо хозяин, кожоюн мүнөзүн окшоштуруп тургам да. Оф деп эле бир эле жолу үрүп коет. Анан кээ бир болсо наркы кошунамдын ити кичинекей кандыгы жөн эле тыбырчылап эле үрүп калат. Анан ар жактан ошентип отуруп, акыркы кошунам, бул кыскача айтып атам да. Акыркы кошунамдын ити эч кимди тиштебейт, эч кимдин көңүлүн оорутпайт, дайыма күлүп жүрөт. Артына 5-6 ит эрчитип жүрөт, неге экенин билбейм дегендей эле да. Өзүнүн бир мааниси бар. Ал эми сиздин ушундай талантыңыз бул өзүңүздөнбү, мындай ата энеңизден же балким бир туугандарыңыздардын арасында бар? Азыр ушу суроонун беренин астында дагы мага түш көрүп, жаныбарларды түш көрүп калып атпай, мага да бир кызыктуу анекдот да эске келип кетти. Аялым менен көөсү жатат, анан баягы көөсү түш көрүп атып, түшүндө баягы тоок айланып калат экен да. Анан жумуртка тууй албай эле кыйналып эле эметип, анан аялы бир маалда ойготот экен да. Ай эмне эле кыйналып атасың десе. Отур жаңы эле түшүндө тоок болуп жумуртка туудум десе. Ай жумуртка тууганын кара жегесиң, жайлап салдың дегенде. Анысы кандай ушу түш көргөндө да сиздин да бир суроо берет эле. Светной түш көрөсүзбү же черно белый дегенде кандай түш көрөсүз? Светной түш көрөм. Көбүнчө ушу тоодон эле чурукка байланам, эмеден эле учуп жүрүп эле качан жерге түшүп өлүп калам деп эле ушинтип эле атып эле чочуп туруп кетем. Анан жылаан көп болот түшүндө. Жылаан жакшы болот дейт. Жылаан жакшы болот деп. Ал эми жанагы суроого жооп берип кетсеңиз, үй бүлөңүздө таланттуу адамдар барбы? Үйдөн атам тамаша көй адам. Тамашалап көп сүйлөйт. Анча-мынча какштап, чын эле куйкум сөздү. Анан тайкелерим анча-мынча ырдап калганым ошо тайкелерим жактан. Акындар бар, өз жазгандар бар. Анан бөлөм Азамат байкем ырдап калат. Ошо тай жаманда бар болуш керек деп калам, Азамат Сарыбаев деген агабыз. Анан ошол тайкелерим жактан да анан чоң атам комуз чертип ырдачу экен. Ошондон эле болуш керек. Комуз деп калдыңыз, сиз дагы мындай инструменттерде кол ойнотуп, музыкалык аспаптардан чындыгында ачыгын айтыш керек. Анча-мынча гитараны чертип ойноп калам. Фортепианода баягы окуп жүргөндө колду башында көндүрө албай гаман ойноп, анан этюдтарды ойноп жүргөм, анан терип чертип калам, бирок 100% ойной албайм. Сизди баягы тойлордо да тамадалык кызматты аркалап жүрөт деп калды. Анан башка тамадалардан өзгөчөлүгүңүз эмнеде сиздин? Көрүп аткан эл дагы эртеңки күнү баягы биздин Нурсултанды балким чакырсак, аябай таланттуу бала экен деп. Жаштар изденет, мисалы, жаштарды изденүү бар, өзгөчөлүк киргизет же баягы эле тойлордо баягысы эле баягы дегенде каякта калды, каягы ошол элеби? Туура айтасыз, бул тамадалыкка дагы издениш керек экен чындыгында. Мен эми баягы той алып барганыма туп-туура 2 жыл болду. Андан мурун 2014-жылы чоомду кесип, болбогон жерден чоом кесип калдым, эми алып бара бер деп бир аяштам чоосун кескем, 50 жылдык мааракесин. Ошондо чоомду кескем да, чоосун кескем деп коем да. Андан бери 2 жыл издениш керек экен, так салыш керек экен, буга да көп чыгыш керек экен. Анан кандай десем, эми азыр бардыгы эле сиз билесиз, тойлор окшош, тамадалар сүйлөгөнүбүз окшош. Анан колдон келишинче өзгөрткөнгө аракет кылабыз. Мындан деле сиздин баягы суроо фишкаңыз да ошо өзгөчөлүгүңүз мисалы. Өзгөчөлүк фишкам көбүнчө мен күлкү жагына көп карайм. Пародия болуп өзүңүзгө тартып. Ошол Баракелде. Андан эмесе урматтуу телекөрүүчүлөр, көрүп аткан ардактуу меймандар, биздин кадырлуу коноктор жана ошондой эле ардактуу Пирамида телеканалын самап көргөн сүйүктүү телекөрүүчүлөр, демек үйүңүздөрдө жакшылык тойлор болсо, келген конокторуңуздар чер жазып, эс алып, боору эзилип, күлүп кетсин десеңиздер, Нурсултанга
кайрылсаңыздар болот. Көркүнө көрк кошуп ачып бермекчи. Каерден болосуз дейт. Казармандан болот экен, Тогуз Торокулуну, Ала тоонун булбулу, Бишкек шаарынын тургуну экен. Саламатсызбы? Шекавтар айылына салам айтып коюңузчу дейт. Айылына жалпы биздин Шекавтар айылына салам айтабыз. Анан эмесе каерден болосуз деп жаңы эле сурап өтүштү. Жана ошондой эле бүгүнкү көрсөтүүбүздүн көркүнө көрк кошкон биздин Нур Султанга чоң рахмат, ийгиликтерди каалайбыз дейт. Салам Пирамида, эртең 22 апрель кызым Сезимайды 2 жашка толушу менен куттуктап коюңуздарчы Нур Султан дейт. Сезимай 2 жашка эртең толот. Эртеңки Сезимай эртеңки туулган күнүң менен сага да бекемден соолук. Эч качан ооруба, ата энеңди сыйла. Азыр Көп сиз жаша. Баракелди. Азыр сизге болсо саламатсыздарбы Нур Султан? Менин бөлө иним Балыкчы шаарынан Военкому Берикбаев Рустамды, келиним Жамалды кыздуу болуш менен биздин Бишкек шаарынан Том ата эжеси атаман куттуктап коёңуздар. Атынан куттуктап тур, Том ата эжесинин атынан. Жалпы Балык шаарындагы бешик боңуздар бек болсун, келечеги кең, телеги тең болсун дейли. Эми Вакыт деген учкан куш экен Салтанат. Өтөт экен заматта. Баягы ар бир үйдө чири болбой дайым ыры болсун деп жакшылыкта кызмат кылган соң сиз дагы жалпы кыргыз элине бир ыр чыгарып турганын эркин микрофонду Салтанат сизге сунмакчы. Келиңиз, сиздин да келип бергениңизге чоң рахмат. Таңерта биздин эле эмес, жалпы көрүүчүлөрдүн маанайын ачтыңыз деп ишенебиз. Андыктан сизге эркин микрофон. Эркин биринчи ырдап кетпейсизби? Ырдап турган берейин, микрофон суналы. Ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдө сүйүү жашасын, бактылуу болуңуздар дейли. Анан эски ырларга көп басым жасайм. Сүйүү темасында дайындап турмун. Эстен кеткис эски чыгармада жүрөктө болгон. Сары ойду ырдап берейин. Саройдун гана салкын ай тоосунан, сагызган ганаң учат изосунан. Санамаганаң алыбай издесем, кантейин таба албай койдум ордунан. Көгөйдүн гана көркөм ай тоосунан, көгүчкөн ганаң учат изосунан. Көңүлгө ганаң алыбай издесем, кантейин көрө албай койдум ордунан. Салкындуу гана жергең ай саройго, сагызган гана келип ойконбойбу. Зарлантып гана менин ай койгуча, кантейин саналаш болсом болбойбу. Ай, баракелди. Сиз ырдаганда үнүңүз музыкалык билими бар эмес, кыргыз жыттан атканда кыргыздын пейли мындай өзгөчөлүгүңүз бар экен. Ушу булбулдай үнүңүз өчпөсүн. Чоң рахмат сиздерге да, Пирамида каналынын жалпы жамаатына, сиздерге да чыгармачылык ийгилик. Көп жашаңыздар. Чоң рахмат. Элибизде тынччылык болсун. Тойлор боло берсин. Баракелди. Тойлор болсун дейт. Мына жашоонун тирүүлүктүн бейиши бул албетте той, ар бир үйдө той болсун, жакшылыктан гана ат көтөралгыс түйшүгүнөн чарчаңыздар деген тилек менен көрсөтүүбүздүн экинчи бөлүгүнүн дагы соңуна келип жетти. Ал эми сиздер менен коштошпойбуз. Дагы 1 саат бою Салтанат экөөбүз экранында болмокчубуз. Андыктан бизден алыстабаңыздар. Сиздер үчүн жагымдуу чарма болсун.